Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү күндүн жана бул дүйнөнүн коноктору, керемет кечиңиздер менен барыңыздарга Кыргызстандан жалындуу ысык салам. Жеке өзүмүн атыман, анан мен Бишкекте жашаган квартирам хозяйкасы Света эженин атынан да салам айтам барыңыздарга. Мына ушундай Актойдо көргөнүмө кубанычтамын. Бизди бул жака ушул 2 жаштын өкүл атасы Кумар деген жигит чакырды эле. Кумар кайда отурасың? Ордуңан туруп койсуң бир мүнөткө. Ошо Кумар деген жигит чакырды. Жаңы кудалар кайда? Кыз тараптан келгендер. Ушуларбы? Ошо жаңы кудаларга бир ашыкча себет киргизейин дедим эле. Жетишпей калдым. Ошо себеттин ордуна сен келип коесуң дегенден ошо себеттин ордуна келдик элек. Ошо жана кызды жандап аткан жеңелер мени бөлүп кеткиле. Тойгут болсун. Абылай жигит бүгүн эң бир бактылуу көзөрмемдер менен кош айтышып атасың. Сен таныш билишиң көп, талатызда жүрөсүң, жигит адамсың да. Мен сыртта турсам, бирөө колума актай барак берди, элдин алдында окуп кой, куттуктап деп. Уруксат бересиңби окуп коюн? Агайым туугандар, бир аз кепке конок берип коюңуздар, суран сиздерден. Мен сүйлөп атсам, сиздер ызылдасаңыздар, жанагы жалынып тийген кыздай болуп элечи, ээрчип келип тийген кыздай болуп ыңгайсыз болот экен. Ошон үчүн мен деле бирөөнүн баласымын, эми көңүл буруп коюңуздар. Камера тартып, өкүл ата да үмүт менен артист деп чакырды да, ошо куудул деп. Ошон үчүн эми кичине көңүл буруп коюңуздар, суран сиздерден. Абылай, салам кат. Саламатсыңбы Абылай? Сага жазылган акыркы кат. Абылай, бүгүн сени үйлөнүп жатат экен деп угуп, аябай сүйүндүм. Бир жак чети ичим ачышты. Ичим ачышкандын себеби сен менин алгачкы таза, тунук махабатым элең. Экөөбүз жүргөн күндөр, өткөргөн айлуу түндөр дал менин эсимде. Абылай, мен келген коноктордун алдында, же кайын журтуң алдында сени шерменде кылайын деп ойлонгон жокмун. Болгону көз жашымды тыя албай, аргасыз ушул катты жаздым. Эх, жаным, экөөбүздү эки башка жолго салган тагдырга тан берем. Кош, бактылуу бол. Алган жарың булбул сени бактылуу кыла алат деп мен толук ишенем. Мени эстебе, сендеги сүрөттөрдү өчүр, мага экинчи чалба. Кош жаным деп, кат ээси, сен сүйүктүү жан бергең, алтының бойдокчулугуң дейт.